Урматтуу министр, урматтуу жакка келгендер, мындай так ар бир берген суроолоруна жооп берсеңер, анан эки сөз менен жооп берип кое турбай. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сиз туура замечание алып кеттиңиз министргечи. Мен бир канча көйгөйлүү маселени көтөрсө, мына каза болгондор боюнча, наристер боюнча, жаш келиндер боюнча, а бул министр эки сөз сүйлөп токтотуп коюп атат да. Мен ортоңку бул трибунага чыкпайын дегенмин. Сиз суроону угуп алып айтсаңыз бул жакта. Ошо жеке менчик больницалар сиз караңыз, көзөмөлдөңүз ошонучу. Больница дейт бул. Оорукана. Сизге караш керек ал жактычы. А президент карабайт да, бар президент көзөмөлдөп атат. Сиз эмнеге койду президент анда министр кылып бул жаккачы? Сиз экинчи жолу иштейин деп келдиңиз. Иштеңиз анан жакшыраакчы. Адамдар өлүп атат бул жактачы. Бизге кайрылып атат. Акча алуулар токтоп атат больницада дагы элечи. Күчөп атат кайрадан сиз келгенден баштапчы. Жакшыраак караңыз ушунучу. Биз бардыгыбыз мына депутаттар жерден келдик. Биз сизди жаман көрүп, биз жамандап аткан жерибиз жок. Биз фактыларын айтып атабыз. Элдин сөзүн угуп кайрылып сизге айтып атабыз. Караңыз, көзөмөлдөңүз тартипке салыңыз деп атабыз. Бир эки сөз менен эле жооп берип койдуңуз го, мындай кандай иштерди алып барасыз, эмне кыласыз, ошо боюнча жооп бербейсизби? Баары эле ошентип айтат. Так, Сүймек Аллаш, мына айтып атканда биринчилерден болуп жанакы каза болгондордукун өзүңүздөр билесиздер. Лицензиясы жок, аккредитация болбогондор клиникалардын баардыгын мен жаптым. Азыркы мына кезде 2800 лицензия жок менчик клиникалар иштеп атат. Алардын баарын жаап, нарушениялар баарын правоохранительный органдарга бердик. Азыркы кезде дагы мынакей текшерүүгө чыктык. Жанагы сиз айтып аткан тартип бузулардыкын, акча алгандардын баардыгына биринчилерден болуп мен главврачтарды жумуштан ала баштайм деп аларга тартипти бердим. Эгер ошондой дагы больницаларда кайталана турган болсо, ошол жерде жооп бере турган директорлорду дагы жумуштан алып, же болбосо наказать эте баштайбыз. А сиз айтып аткан жанакы жеке менчик клиникада жаш балдардын каза болгондору мынакей экөө тең каза болуп кетти. Бир больницада төрөттөн аял каза болду. Алардын баарына мен комиссия түзүп, ошол лечащий врачтарды бүт баардыгы эмес, мынакей билесиздер, жана жаш баланыкы кеткенде эртеси күнү эле мен жумуштан аларды алып, правоохранительный органда отургузуп айттык. Азыркы кезде правоохранительный органдар алардын иштерин текшерип атат, кээ бирлерин СИЗОго отургузушту. Бул боюнча биздин аракетибиз правоохранительный органдар менен түз кетип баратат. Сиз айткан жанакы мына айтып аткан обследованияларды азыркы кезде Элеман аптекасы мынакей бүгүн көчөгөнү уктуңуздар, чоң Садыр Нуркожоевич менен чоң жыйын болуп, Кыргыз фармациясынын директорун, Дилон директорун алып, башкаларды алып, жаңы жетекчилерди коюп, биздин астыбызга чоң биздин президентибиз менен Садыр Нуркожоевич менен Акылбек Сөөнбекович тапшырма берди. Ошол боюнча көчөгүнү дагы бүгүн да чоң ушак келип аткан жыйын өткөрдүк. Алар боюнча сиздин айткандардын баардыгын тартипке келтирип, ошол эле лабораторияларды менчиктеги лабораториялар мамлекеттик ооруканалардын баардыгын азыр гос лаборатория кылабыз. Айтып кеткен арзан бекер кылып, бекер баягы биздин өзүбүздүн эме боюнча пенсионерлерге, жаш балдарга бүт баардыгы бекер болот. Тартипке тартып атабыз.